Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Бес пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +79 87 772 47 54. Баткенде аткезчилик жол менен ташылып келген 700 кг селитра аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык Кыргыз жаранынын башкаруусундагы Деонексия үлгүсүндөгү унаны текшерүүдө Кыргызстандын аймагына ташып келүүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган жүк коштоочу документтери жок селитра аныкталган. Жүк коңшу мамлекеттен алынып келген. Товардын жалпы салмагы 700 кг. Баасы 24.500 сомду түзөт. Факт катталып учурда жалпысынан 34.923 сом туулумдар жана тийиштүү бажы төлөмдөрү төлөндү деп айтылат маалыматта. Булак супер кежи. Кытайда Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча меморандумга кол коюлду. Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Кытайдын Сиан шаарында Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча 3 тараптуу меморандумга кол койду. Меморандумга Кытайдын өнүктүрүү жана реформалар боюнча мамлекеттик комитети, Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министрлиги жана Өзбекстандын транспорт министрлигинин ортосунда кол коюлду. Кол коюлган документ Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууну ишке ашырууну тездетет. Долбоор аймактар аралык байланыштарды чыңдоого, транспорттук каттамдарды диверсификациялоо боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин максаттарын аткарууга жана эл аралык транспорттук транзиттик хаб катары аймактын атааңдаштыкка жөнөмдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет. Булак Назар Ньюс кежи. АКШ, Россия, Кыргызстан жана Армениядагы компанияларга санкция салды. АКШ, Россия, Кыргызстан жана Армениядагы 71 компанияга жаңы санкциялар менен экспорттук чектөөлөрдү киргизди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка караганда 71 компаниянын ичинде Кыргызстан менен Армениянын бирден ишканасы бар. Алардын аталышы көрсөтүлгөн эмес. АКШнын өкмөтү бул компанияларды Кошмо Штаттарынын улуттук коопсуздугуна жана тышкы саясатына каршы иш алып барып жатат деп мүнөздөгөн. Булак Спутник кежи. АКШ жана чоң жетиликке кирген мамлекеттер Россияга каршы жаңы санкцияларды жарыялашат. Америка баштаган батыш өлкөлөрү Украинадагы согуш башталгандан бери Россияга каршы санкцияларды биринин артынан бирин салып келишет. Бул жолку киргизиле турган санкциялар буга чейинки чектөөлөрдүн буйдап өтүүгө жасалган аракеттерге бөгөт коет. Жаңы санкциялар согуш жүргүзүүдөгү керектүү материалдарды алуу жолдорун жабуу, Россия энергиясына көз каранды болгон эл аралык кырдаалды жөнгө салуу жана Москванын эл аралык финансы системага кирүүсүнө чектөө коюу маселелерин камтыйт. Тагыраак айтканда АКШнын соода министрлигинин тизмесине киргизүү менен америкалык товарларды реэкспорт менен үчүнчү өлкөлөргө жеткирип жатышкан Россиянын 70 ишканасына, деңиздеги жана аба каттамдарына, уюмдарга, физикалык жактарга 300гө жакын жаңы санкциялар кирмекчи. Ошондой эле Европадагы, жакынкы чыгыштагы жана Азиядагы өлкөлөрүндөгү согушка колдоо көрсөтүп жатышкан тараптарда да бул санкциялардын таасири бар. Согуш башталгандан бери АКШ Евро биримдик жана Улуу Британия менен биргелешип, орустарга каршы санкцияларды киргизүүнү күчөтүшкөн. Вашингтондун мындай санкцияларына президент Владимир Путин, финансы тармагы жана олигархтар киргизилген. Булак Назар Ньюс кежи. Борбор Азия Кытай саммити. Өлкө лидерлери Сиан декларациясын кабыл алышты. Бүгүн Кытайдын Сиан шаарында өткөн Борбор Азия Кытай мамлекет башчыларынын саммитинин жыйынтыгы боюнча Сиан декларациясы кабыл алынды. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, бул документке өлкө башчысы Садыр Жапаров, Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердымухамедов жана Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев кол койду.
Жылуу достук жана өз ара түшүнүшү маанайында өлкө лидерлери Борбор Азия жана Кытай мамлекеттеринин ортосундагы достук алмашууларды ар тараптуу жыйынтыктап, көп кырдуу өз ара пайдалуу кызматташтыктын тажрыйбасын жалпылаштырып, мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташтыкты тереңдетүүнүн багыттарын белгилеп алышты деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары саммиттин алкагында төмөнкү документтерге кол коюлду. Борбор Азия Кытай өнөр жай инвестициялык кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Борбор Азия Кытай форматындагы соода-экономикалык кызматташтыкты бекемдөө боюнча өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Борбор Азия мамлекеттери менен Кытайдын ортосундагы санариптик соода жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Борбор Азия Кытай форматында инфраструктура жана инженердик курулуш тармагында кызматташууну өнүктүрүү, алдыга жылдыруу боюнча өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Борбор Азия Кытай айыл чарба министрлигинин жолугушуусунун механизмин түзүү боюнча өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Борбор Азия Кытай форматында бажы кызматтарынын жетекчилердин жолугушуусун өткөрүү механизминин иши жөнүндө жобо. Борбор Азия Кытай форматындагы компетенттүү органдардын ортосунда жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн карантиндик алып келүү жана алып чыгуу жаатындагы техникалык кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Борбор Азия Кытай ишкер кеңешин түзүүдө кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Булак Су Беркежи.